أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Беримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Бул китеп анда шек жок. Ал таквалар үчүн туура жол. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Алар кайыпка ишенишет, намаз окушат жана биз аларга берген ырыскылардан Аллах жолунда сарпташат. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون. Алар сага түшүрүлгөнгө да, сенден мурунку түшүрүлгөнгөдөргө да, акырет күнүнө да ишенишет. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Алар өздөрүнүн эгесинин туура жолунда, дал ошолор ийгиликке жетүүчүлөр. Садақаллахул азим. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү Орозодо 30 күн теле долбоорун дал ушул ыйык Куран аяттары менен баштаганыбыздын дагы себеби бар десек жаңылышпайбыз. Албетте, ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңөр баамдагандай эле сөздөрдүн төрөсү болгон, кереметтүү сөздүн камтылган китеп, ыйык китеп биздин жашообуздагы эң негизги багыт. Тактап айтканда, бүгүн биз Куран тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Дал ушул Куран кимдир бирөө үчүн жөн гана бир китеп болушу мүмкүн. Кимдир бирөө үчүн көзү өткөндөргө окулган Куран деп сезилиши мүмкүн. Бирок чындыгында Куранды биз көп тани бербейт экенбиз да. Андыктан дал ушул Куранды жакшы билүү максатында, мындан дагы мурдагыдан дагы көбүрөөк маалымат алуу максатында бүгүн дал ушул Орозодо 30 күн долбоорунда алдыда көп маалыматтарды айтабыз. Андыктан биздин Аян каналыбыздан алыстабаңыздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөрдүн бир туугандарыңыздар дагы чакырсаңыздар болот. Анткени экран алдыга жакыныраак отуруңуздар. Буюрса биз сиздерге Куран тууралуу устазыбыздын коштоосунда, устазыбыздын жардамы менен Куран тууралуу кененирээк маалымат алууга аракет кылабыз. Албетте, биз дагы сиздер сыяктуу эле үйлөнүп жаткан, илим талап кылуучу катардагы мусулмандарбыз. Ошондуктан ардактуу телекөрүүчүлөр, алдыда сиздер бизге түз байланышка чыгып, SMS жолдоп, өзүңүздөрдүн сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Дагы белгилеп кете турган нерсе, ардактуу телекөрүүчүлөр, ушул таравих намазын эске алуу менен сиздерге сунуштап жаткан Рамазан 2016 долбоорунун алкагында сиздер менен Орозодо 30 күн бою чогуу таалим алсак деген ниеттебиз. Анткени ислам динин биз колдон келишинче эртерээк үйрөнүп, турмушубузга ашырганга аракет жасашыбыз керек. Андыктан 2 саат 20 мүнөт бою бизде жакшы маалыматтар камтылат. Аян каналынан алыстабаңыздар. Белгесе кестеш, алдыда буюрса биздин эфирибиздин жарым бөлүгүндө устазыбыз Мыктыбек Арыстанбек дагы биздин сапка кошулмакчы жана кызуу талкууну сиздердин назарыңыздарга сунуштамакчыбыз. Кадимгидей эле бүгүн биздин теле берүүбүздүн катарында сюжеттер, кызыктуу рубрикалар, сиздерге таанымал болуп баштаган Куран аяттары, кечирип кой рубрикасы сиздердин назарыңыздарга сунушталмакчы. Айтор, биздин эфир бүгүн колдон келишинче кызыктуу кылганга аракет кылабыз. Таалим алганга ашыгалы. Ушундай Куран аяттарынан кийин биз демөөрчүлөрдү айта кетпесек болбойт. Демөөрчүлөрүбүз Алатоо колбасалары. Аларга ыраазычылык билдирүү менен Орозодо 30 күн теле долбоорун улантабыз. Албетте кесиптеш, ардактуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Жана башында айткандай эле өзүңүздөрдүн туугандарыңыздар, жакындарыңыздарды телеканал каршысына чакырыңыздар. Бүгүн бизде устазыбыз, кечээ устазыбыздан бүгүн да келесизби деп өтүндүк эле. Устаз,
бүгүн да келди. Аллах разы болсын. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум ассалам. Алла разы болсын. Бүгүн бизде устазыбыз Куран Нуру Ислам институтунун мүдүрү Садыкас Доолов устаз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Устаз, мен мындан 2 күн мурдакы эфирде мыкты устазыбызга ушундай суроо узаттым эле. Ал суроого сизден дагы жооп алгым келип турат. Ошол Рамазан дегенде, орозо дегенде эмне көбүрөөк эсиңизге келет? Ой. Баягы бурчтан чыга калып чочуткандай суроо да бул. Чын, аябай. Рамазан дегенде менин эсиме Куран түшөт. Канткенде Рамазан ичи Куранды толук окуп бүтүп алам. Анан канча жолу окуп чыгып алышым керек. Анан кантип окуп бүтүп алышым керек. Жана эле азыр баягы биз эфирде машина сүйлөшүп отурганда биз эми таалим алуучуларданбыз деп атпайсыңарбы? Мен деле ошол таалим алуучулардын катарын колдойм өзүм. Бул ушул 2 Рамазан айы келген сайын Куранды көбүрөөк кайталанга аракет кылам. Ал мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү. Анткени бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аялына, анан кызына, анан сахабаларына мага Жабраил досум ушул Рамазанда өзгөчө бир нерсени көрсөтүп атат. Ушул Рамазанда Куранды биз Жибрил экөөбүз баштан аяк 2 жолу окуп чыктык. Буга чейинки Рамазанда, буга чейинки убакыттарда бирден эле кайталачубуз. Менимче менин силердин араңардан Алланын астына кетүүгө убакыт жетип калды окшойт деди эле. Демек ар убакытта, ар күнү, ар апта, ар ай, ар жыл сайын Куранды кайталоо ал пайгамбардын жашоосу. Ар бирибизге жашоо, ушундай пайгамбардын жашоосу да. Анын ичинен көпчүлүгүбүздө ушу тилибизге ушул сөз келип калды азыр. Айлардын эң мыктысы, төрөсү болуп эсептелген ушул 2 Рамазан айда көбүрөөк кайталоо ал биз үчүн берилген азыркы тил менен айтканда бизге берилген шанс, бизге берилген мүмкүнчүлүк. Рамазан деген бир сөз менен мен Куран эсиме түшөт. Машалла. Устаз, Куранды жогоруда айтып калдыңыз да, Куранды канча жолу кайталайбыз деп. Катарда биз мусулмандар таравих намаздарында Рамазан ичи бою бир хатым кылып чыгабыз. Сиз канча жолу хатым кыласыз? Мен колум бошоп калса 3 күндө бир хатым. Машалла. 3 күндө бир хатым кылам. Бассам дагы, унаада бара жатсам дагы окуганга аракет кылам. Машалла. Анан көбүрөөк дүнүйө жумуштар менен алек болуп калсам, анда 4 күндө бир хатым, дагы көбүрөөк болуп калсам да 5 күндө бир хатым. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн өзүнүн этап менен барам. Машалла. Аллах разы болсун устаз. Устаз, биз адатта илимдүүлөргө аябай суктанабыз, ачыгын айтканда. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтып атпайбы? Илимдүүлөр менин мурас кордорум депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мурас кордоруна чындыгында да суктанабыз. Сизге дагы аябай суктанабыз, устаз. Өзгөчө бүгүн Куран темасында, Куран айы болгон, Куран түнү болгон, Куран аттуу темада сүйлөшүп отурабыз. Устаз, Куранга кандайча ушу Куранды изилдеп, Куранды үйрөнүп баштап калдыңыз? Мен өзү карапайым эле ошол диндар үй бүлөдө төрөлгөм. Анан ошол диндар үй бүлөдө тарбияландык. Ал учурда жанагы кырсылдатып, тарсылдатып, бүт бардык нерсени жоюп, жаап турган союздун учуру эле да. Анан ошондо дагы атабыз ошо кичинекей бөлмөгө алып кирип алып, баягы фанера жыгачтан доска кылып, анан ошого бор менен жазып, ла иляха иллаллах деп, бисмиллах деп жазып жүрөтүп, анан сүрөлөрдү жазып, жаттатып, анан агам, эжем, өзүм, иним төртөөбүз, анан калгандары майда болчу. Жарыштырып, ким жаттаса сыйлык ал мезгилде 5 тыйын, 10 тыйын деген өтө чоң акча болчу. Анан аны мектепке алып барып алып, шириндик таптымат алып жейбиз. Ошентип 6 жашымдан ошол Куранга киришип калдым. Машалла. 6 жашымдан Куранга киришип калдым. Анан Али мектепке бар элексиз? 6 жашымда мектепке бардым ошондо. Мектепке барган. Бирок анда устаз Куран окуганга жынакындай уруксат беришчү эмеспи? Жок, таптакыр. Өтө катуу тыюу салчу. Мектепте намаз окуган. Жашыруун окучусуңуз? Жашыруун, албетте жашыруун. Анан атабыз айтчу, мектепке бара жатканыңарда сөз түрдө ичиңерден кайталап келгиле, баргыла, кайталап келгиле дейчү. Анан кайталап барып, кайталап келчүбүз 5 километрге. Анан мен ошондо 6 жашымда баштап калганым өзүм үчүн кечтей көрүндү дагы.
Анан уулумду ошо 4 жашынан орозо туттурдук. Машалла. 4 жашынан намазга жыктык. 4 жашынан Куран жаттаттык. Азыр Кудайга шүгүр жаттап бүттү. 1 жылдын ичинде мисалы мыктылап. Машалла. Азыр Аллах разы болсун. Бишкек шаарында ошо Ак Ордо жаңгырышында чоң бир мечитте азыр катым өтүп атат. Машалла. Демек эрте себилген үрөн, эрте көрүлгөн камкордук эртерээк түшүн берерине менин көзүм жетти. Буну мен эфир аркылуу дагы ошол көрөрмандардын баардыгына айтат элем ошондой. Эрте камын саңар, демек эмгегин дагы эрте, үзүрүн дагы эрте көрөсүңөр буюрса. Рахмат сөз. Кестеш, эскертип кетели телегөрүшчүлөргө. Ардактуу телегөрүшчүлөр, саардыкка чейин уктамай жок. Бүгүн биз колдон келишинче саардыкка чейин болгону мына 2 сааттан ашык убакыт бар. Ушул убакытты дагы Аллах жолунда туура пайдалансак. Ал деген сөзү уктап калбайлы туугандар. Сиздер 91 70 70 номуруна чалып суроо берсеңиздер болот. Шаарыбыздын коду 0312 жана 88 50 кыска номуруна дагы SMS аркылуу суроо берсеңиздер болот. Теле долбоору колунда турган ыйык Куранды кармоо үчүн дагы адам жакшы ниет менен дарат алып, тазаланып келип кармаш керек. Бул Куранга болгон адептин дагы бир шарты. Дал ушул Куран деген эмне деген суроону азыр устазыбызга узаткым келип турат. Устаз, Куран эмне өзү? Мааниси, ушундайбы? Куран деген сөздүн мааниси ооба, бул биз өзүбүздүн нукура тилибизде Куран деп ушинтип эле төл сөз болуп калды да бизге, эне тилибизге. Аллах Таала Кур'анда сабилла Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Sadaqallahu azim. Allah öz sözündə Inna alayna jam'ahu ey Muhammed bul Qur'anды түшүрүп senin жүрөгүңө орнотуп senin esinden çıkkıs kılıp sen unutkus kılıp жүрөгүңө tak kılıp tizip koyu al menden deyt Allah. Ve Kur'ana anan men senin жүрөгүңө taqtap tizip жүрөгүңө жазып taqtap koygondan keyin Kur'ana anan anı okutu dağı al menden. Maşallah. Anan oku senden bolat. O okutu menden, oku senden. Şul jerdegi Kur'ana degen söz oku degen түшүнүктү берип атат. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Egerde Allah aytат, egerde biz degeni, egerde men sana Kur'anды düşürüp okutsam, fattabi' okutsam degeni menin sözüm bolgon Kur'anды Jibril sana barıp kulağına şıvırap okusa, şaşpay tur. Te жүрөгүмө men taqtap tizmeyinçe. Fattabi' Qur'ana andan keyin anan akırındık menen okuy bersen hiç kaçan жаңылбайсың. Ушул жердеги Kur'an деген söz oku anan okutu деген түшүнүк. Kur'an al özü oku. Al эми biz dini insan katары колдонуудагы сөзүбүз бул Kur'an Allah'tın özünün aldынан özü түшүргөн Лахул Махфуздан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгүнө Жабраил алейхиссалам аркылуу 23 жылдын ичинде түшүргөн китеп. Бул Аллахтын сөзү деп түшүнөбүз. Машалла. Устаз, Курандын түшү тууралуу айтып калдыңыз да. Курандын адатта мен биринчи динден түшүнүм анча жок кезинде мен ойлочумун китеп сыяктуу эле чүп калса керек депчи. Ушундай ойдо жок эмес туугандарыбыз кезиктешет азыркы учурда. Ошон үчүн устаз, Курандын түшүү тарыхы кандай болду эле? Түшүү этаптары, кандай кырдаалдарда түштү? Кантип түшүрүлгөн? Эми кандай десем, Аллах ушундай чебер зат. Бир нерсени жасаса, аны ушундай бир чеберлик менен жасайт, жаратат. Аябай таң калабыз да ушунчалык ыраазы болобуз. Эми карагыла. Аллах Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбарлык жашка жеткенге чейин этап-этабы менен аябай даярдап келип, анан кийин Куран түшүрдү. Карагыла, эгерде ошол Курандын алгачкы түшкөн аяты Мерим жамгыры катары биринчи түшкөн Меккедеги Хира өңкүрүнүн нур тоосунун үстүндө. Эгерде азыр деле ажыга баргандар, умрага баргандар чыгып түшөм десе, аябай татаал да чыгып түшүү. Хира өңкүрү. Ооба. Эмне пайгамбар болуш үчүн
же Аллах Таала Кур'анды пайгамбарга түшүрүш үчүн сөз түрдө бир бийик тоого чыгарыш керек беле? Же пайгамбар бийик тоого чыкпаса, Аллах ага Кур'анды жеткире албай калмак беле? Тегиз жерде эле, же болбосо тесинче чуңкураак ойдун да деле түшүргөнгө кудурети бар эле Аллах Тааланын. Эмне себептен ошол бийик тоонун үстүнө чыгарып анан ошол Кур'анды берип атат? Максаты эмне? Максаты пайгамбар ошол Хира өңкүрүнө чыгып түшүүдөгү татаалдыгын бизге Аллах Таала жеткирип атат. Динди жеткирүү, Куранды жаттоо, аны өзгөлөргө жеткирүү пайгамбарыңар Мухаммад тоого кандай кыйналып чыгып, аябай кыйналып түшкөндөй, Куранды жаттоо дагы, аны менен жашоо дагы, аны бирөөлөргө жеткирүү дагы куд ошо тоого түшүп түшкөндөй эле татаал деген түшүнүү келет. Субханалла. Бир баалуу нерсе өзүңө келиш үчүн сен баалуу нерсе сөз түрдө. Анан эми баарыбызга маалым да ошол жерде Кур'андагы эң алгачкы сүрөнүн баш аяты 5 аят түштү. Алак сүрөсү. Иqra бисми раббикаллази халак. 5 аят түштү да. Эмнеге 5 аят түштү? Мунун маңызы каякта жатат? Андан ушул 5 аяттан таалим алган ислам илимпоздору мынтип анан бизге жар салды. Мен qara al-khamsa lam yansa деп. Ким 5тен аят жаттаса, жаттаганын күнүнө 5тен кайталап турса, ал эч качан унутпайт деген. Карагыла. Аллах Таала 5 аят түшүргөн себеби заман түгөнүп кеткенге чейинки Куран жаттайм деген жана окуйм, окутам деген, жеткирем дегендер сөз түрдө Куранды күнүнө 5тен окуп турушубуз керек. Жаттаган сүрөбүздү күнүнө 5тен окуп турушубуз керек кайталап. Демек бул дагы баягы кимде ким эгерде Куран жаттай турган болсо, бул эң жакшы көрсөтмө деп айтып кетсек болот да. Дагы бир жолу ассаламу алейкум урматтуу биздин Аян телеканалынын көрүүчүлөрү. Атайын өзүнүн убактысын бөлүп, ушул саат 3-кө чейинки аралыкта биз атайын маалымат алалы, ислам динибизди үйрөнөлү. Бүгүн булар эмне айтат болду экен деп өздөрүнүн баалуу убактысын, болгондо дагы эс алууга арнай турган убакытты Аян телеканалына бөлүп берип турган телекөрүүчүлөрүбүзгө абдан ыраазычылыгыбызды билдирип кетели. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушул китеп, тагыраак айтканда, Аллах Тааладан келген сөздөрдүн төрөсү, кереметтүү Куран тууралуу сүйлөшүп атабыз. Бирок бизде адатка айлангандай эле күн сайын интерактив болуш үчүн жана ошондой эле биздин интеллектуалдык деңгээлибизди жогорулатуу үчүн ислам интеллектуалдык оюн, тагыраак айтканда, викторинага дагы кезек келип жетти. Аны бүгүн кесиптешим Урмат Турдумат уулу алып бармакчы. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Алейкум салам. Кудайга Орозоңуз кабыл болсун. Амин. Сиздердики дагы кабыл болсун. Иншалла. Устаз, бүгүн кандай суроолор күтүп турат бизди? Бүгүн негизинен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын тегерегинде суроолор болот. Негизи 2 суроого тең пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуган замандаштар катышып белек утууга мүмкүнчүлүк алат. Кандай ойлойсуз? Суроону түздүңүз, өзүңүз түздүңүз да туурабы? Негизинен өзүм түзгөнгө аракет кылдым, бирок жалпы эле жааматты жана машкарага салбадык суроо боюнча. Жооптор жеңилби же оорбу? Менимче биринчи суроо жеңил болуш керек ойлонгондор үчүн. Экинчи суроо бир аз илимди талап кылат, бир аз ойлонуп, китеп баракташ керек. Ал эми биринчи суроо логикалык. Мындай суроонун өзүндө жооп бар десек болот, Кудай буйрса. Күтөбүз сизден иншалла. Рахмат. Бүгүн 10-июнь күнгө жума. Аллах Таала туткан орозоңуздарда кабыл кылсын жана жума күнүңүздөрдү куттуу кылган болсун. Эфирде телевикторина жана мен Урмат Турдумат уулу. Ассаламу алейкум. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз дегенде кечеги күнкү экинчи суроонун жыйынтыгын чыгарып койсок, кечээ биз экинчи сурообузду бергенбиз, бирок викторина учурунда туура жоопту ала алган эмеспиз. Бирок биз өзүбүз эскерткендей саат 2ден 20 мүнөт өткөнгө чейин түз эфирде 8850 кыска номер аркылуу жоопторду күттүк жана арасынан эң алгач болуп туура жөнөткөн замандашыбызды таптык. Бул замандашыбыз
Умай ибн Халяф деп эң алгачкылардан болуп толук жооп жөнөткөн замандашыбыз 0552 менен башталып аягы 8855 номери менен аяктаган абоненттин ээси. Сиз кече күнкү викторинасын жеңүүчүсү аталдыңыз жана ушул бүгүнкү койгон китептерибизди сиз дагы Кудай буйрса белек катары аласыз. Биз сизди куттуктайбыз. Аллах Таала үй бүлөңүзгө жана бардык эле момун мусулмандарга илимине илим кошуп ага амал кылгандарды насип кылган болсун деп тилеп өтөбүз. Ал эми бүгүнкү суроого дагы кезек бере турган болсок, биз жогоруда айттык, бүгүнкү суроо жеңил суроо десек дагы болот. Суроонун өзүндө жооп бар. Андыктан ойлонуп туруп, жазып алып, анан жооп берүүгө камыныңыздар деп чакырып өтөбүз. Анда суроо. Ал эми суроонун белектери адаттагыдай эле ушул столдун үстүндө турган бардык китептен Кудай буйрса эң алгачкы болуп тура жөнөткөн замандашыбызга белек катары берилет. Суроо ушундай. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын көзү тирүүндө аны дайым бир булут ээрчип жүрөт эле. Пайгамбарыбыздын көзү өткөндөн кийин бүгүнкү күнгө чейин дагы акыр кыяматка чейин дагы пайгамбарыбызды эмне ээрчип жүрөт. Кайталайм, пайгамбарыбыздын көзү тирүүндө пайгамбарыбызды дайым бир булут ээрчип жүрөт эле. Ал эми пайгамбарыбыздын көзү өткөндөн кийин бүгүнкү күнгө чейин жада калса акыр кыяматка чейин пайгамбарыбызды эмне ээрчип жүрөт. Ал эми жоопторду 88-50 кыска номерлери аркылуу кабыл алабыз. Андыктан шамда айлык кылып алгачкылардан болуп тура жоопту жөнөтүп белектерибизге ээ болуңуз дейли. Аңгыча жооптор келгиче биз сүйүктүү устазыбыз Садбака устазга кайрылсак, устаз ушул пайгамбарыбызды ээрчип жүргөн булут тууралуу кыскача бир окуя, хикая айтып берсеңиз. Ал кандай булут эле, качантан баштап ээрчип баштаган ал булут? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай десем, пайгамбар болгонго чейин эле Аллах аны этап менен даярдай баштады. Ошол себептен пайгамбарыбыз түш жөнүндө сүйлөгөндө түш пайгамбарлыктын 46 бөлүгүнүн бир бөлүгү деди. Пайгамбарыбызга пайгамбарлык 40 жашында келсе, эмнеге пайгамбар 6 деген цифраны кошуп атат? 46 бөлүгүнүн бир бөлүгү. Анткени 40ка чукулдап калган 6 айдын ичинде Аллах Таала пайгамбарга уда уктаган сайын түш көрсөттү. Өңүндө ошол түшүндө көргөн нерсе сөзсүз түрдө болуп турду. Ошон үчүн көргөн түш пайгамбарлыктын 46 бөлүгүнүн бир бөлүгү деди. Куд ушул сыңары пайгамбарга пайгамбарлык берилгенге чейинки үстүнөн күн аптаптуу мээ кайнаткан ысыгынан пайгамбарды Аллах Таала коргоп жана өзгөлөргө өзгөчө кылып көрсөтүш үчүн үстүнөн калың болгон апапак бир булутту берди. Кайсыл жерде жүрбөсүн ал пайгамбарды ээрчип жүрчү. Ээрчип жүрчү дегени үстүнөн жүрчү сөз түрдө пайгамбарга мевалла көлөкө кылчу булут эле да. Бул эми бунун окуясы аябай узак. Пайгамбарыбызды ал булут үстүнөн көлөкө кылып Сирия, азыркы биз сөз кылып жаткан Сирия өлкөсүнө чейин келген. Ошондо ал Бахира ар-Рахиб аны байкап туруп, өздөрүнүн мурдагы китебинде жазылганынан окуп алып, келген кербендердин бүт баарын тамакка чакырганда булут жылбай калды. Кербен баштан сурады, ким калды тиякта десе, бир жетим калды төөлөрдү карап деди. Ошондо айткан, ойгокуй ошону чакыргыла. Мен бүгүнкү сый тамакты ошол булуттун астындагы киши үчүн жасадым эле деди. Барып кызматкерлери алып келе жатканда булут кадимкидей ээрчип келе жатканын Бахира ар-Рахиб ал кадимкидей сүйүнүп чуркап чыкты. Эми бул окшогон окуялар бүт эле мындай толтура. Мен анан сүйлөп атып, анан сиздин сурооңуздун жообун айтып албайм, коркуп атам өзүм дагы. Биз телегөрүүчүлөргө аярлап сүйлөйүн. Баякы ушул айтылып аткан теманын тегерегинде сөзсүз окуяндар жана пайгамбарыбыздын бул бир можизасы, Аллах Таала тарабынан берилген можизасы экенин дагы бир сыйра туюп, пайгамбарыбызга болгон сүйүүбүз дагы бир сыйра артсын деп аракетибизди кылайлы. Ал эми биз келген жоопторго үңүлө турган болсок, бул жакка азан деген жооп келген экен. Бул бирок туура эмес жооп эле. Ал эми азан боюнча айта турган болсок, устаздарыбыздын бири ушундай дейт: пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өмүрүндө ушундай бир
ишти кылгысы келген бирок аны кылган эмес дейт. Ал эмне десе ал азан эле деген бир маалымат уктук. Ушул туурабы устаз? Пайгамбар өмүр ичинде бир да жолу азан айткан эмес. Имам болгон. Эгерде пайгамбар азан айтып койгондо, анда доорундагы жашагандардын бүт бардыгы, бүгүнкү биздин замандаштардын бүт бардыгына өтө түйшүк жаралмакта. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде азан айтканда хайя ала сала, намазга келгиле, хайя алал фалах, денеңерди тозоктон кутултууга келгиле деп айткан чакырыгы сөзсүз түрдө аткарылыш керек болуп калат эле. Ким пайгамбардын чакырыгына баш ийбей койсо, анда ал сөзсүз түрдө аягы өкүнүч менен бүтүп калышын билген Аллах Таала сен азан айтпай эле кой. Аллах Таала ушундай мээримдүү да, сен азан айтпа. Жөн эле имам болуп бер, сен азан айтып, сенин айткан азаныңа жооп бере албай калгандан бүт бардыгы ошого кайнабасын деди. Ошон үчүн пайгамбар бир да азан айтпады. Аллахтын мээрими канча. Аллах разы болсун. Кийинки жоопторго үңүлөбүз. Пайгамбарыбыздын үммөттөрү дейт. Бул негизинен туура эмес жооп эле, бирок кандай деңгээлде эмне мындай логикалык жактан туура десек болот. Бирок жооптун өзү эмес. Кадырман телекөрүүчүлөр, биздин викторинабызга бөлүнгөн убакыт дагы аяна келип атат. Ал эми биз оюнубузду Кудай буйрса саат 1-де дагы түз эфирден улантабыз. Ал эми азыр Кудай буйрса бир аз тыныгуудан кийин кесиптештерибиз менен устазыбыз биргеликте Куран темасында алга карай сөздү улайт. Андыктан Аян каналынан алыстабаңыздар. Пайгамбарыбызды бүгүнкү күнгө чейин, акыр кыяматка чейин, пайгамбардын көзү өткөнгө чейинки ээрчип жүргөн булуттан кийин эмне ээрчип жүрөт? Демек, суроо ушундай. Ассаламу алейкум, саат 1-де жолугабыз. Ассаламу алейкум ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Аян телеканалынын Рамазан 2016 долбоорунун орозо күнүндөгү кезектеги чыгарылышы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда биз Куран деген теманын алкагында маегибизди улантабыз. Бизде конокто Садыбек Кас Долов устазыбыз. Албетте сиздер дагы биздин маекке кошулсаңыздар болот. 8850 кыска номуруна суроо жөнөтүңүздөр жана ошондой эле 0791 70 70 номурларына чалып ооз суроо берсеңиздер болот. Устаз, сиз айтып өттүңүз да, Курандын эң алгачкы аяты түшкөнгө чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нече баягы баскычтарды басып өткөн деп. Демек, пайгамбарга даярдоодо дагы Аллах Таала баягы хикмат менен аны ошол түшкөнгө чейинки абалга жеткире даярдаган да. Ошол кайсы баскычтарды басып өткөн? Пайгамбарыбыздын пайгамбар болгонго чейинки жашоосу өзүнчө бир тарых, пайгамбар болгондон кийинки жашоосу өзүнчө бир тарых десек болот да. Эми менимче кыска эле айтабыз го, эми бул өзү программабыз ошону көтөрбөй калышы мүмкүн, айтпай узак да. Пайгамбарыбыздын өзү жарык дүнүйөгө келгенге чейинкиси өзүнчө бир тарых. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн пайгамбарыбыз пайгамбар болгонго чейинки кандай жашоодо. Жок, пайгамбарыбыздын ата энеси тандалып бири-бири менен таанышып, таза жатындан, таза белден келип отуруп, анан Абдулла, анан Амина деген ата энеден төрөлүп жарык дүнүйөгө келиши бул пайгамбардын пайгамбар болушунун алгачкы даярдалышы эле. Же болбосо пайгамбарыбыздын атасы менен апасынын үйлөнүшү өзүнчө бир даярдык эле да. Ушинтип отуруп келди да. Пайгамбарыбыз бир да жолу жалган сүйлөгөн эмес. Пайгамбарыбыз бир да жолу биз угуп жаткан музыка үнүн уккан эмес. Бир жолу 12 жашында пайгамбарыбыз Курайш уруусунун жана башка уруулардын койлорун баалап алып, тоонун бооруна алып чыгып алып кайтарчу. Ошондо негедир алыстан бир түшүнүксүз бир нерсе угулгансыдыбы, же алыстан бир кара комок болгон элди көрдү, бирде тияка бирде бияка сүрүлүп аткан көрсө, алар ошол надандык доордогу элдин той болуп аткан экен. Ошол жерде бир домбура чалынып аткан.
Пайгамбар ошол жерде эмне болуп жатканын билгиси жана көргүсү келип, коюна бир назар таштап ушу туруп турар бекен. Мен да ошону бир көрүп келсем деп орунан турганымды билем дейт. Көзүмдү ачсам ошол жерде жатыпмын дейт. Пайгамбарыбызга Аллах Таала музыка үнүн да угузган эмес. Туруп карасам, мен баягы көрөм деген топ таптакыр жок, таркап кетиптир Ибак деген. Демек, пайгамбарыбыз пайгамбар болгонго чейинки не деген укмуш этаптарды басып өттү. Эми баягы вахидин түшүндө. Пайгамбарыбыз ой кайтарды. Пайгамбарыбыз ачка калды. Пайгамбарыбыз жөө басты, кыйналды, кордук көрдү, бүт бадыгына сабыр кылды. Пайгамбарыбыздын пайгамбарга түшкөн вахиди жазган Заид деген сахабасы айтат. Бир күнү пайгамбар менен мен сүйлөшүп отургам. Мен бутумду узун сунсам, пайгамбар негедир чарчадыбы, айтор, бир бутун менин бутумдун үстүнө чыгарып отурду. Пайгамбар да сунуп мынтип. Менин бутумдун үстүнө пайгамбардын буту ушинтип калды. Экөөбүз сүйлөшүп отурганбыз. Бир окумда эле пайгамбар сүйлөп жаткан сөзүн так токтото да калды да, негедир бир нерсеге көңүл бургансып калды. Шундай эле аяр мамиле жасап. Ошол учурда менин бутумдун сөөктөрү негедир ушундай быт-чыты чыгып майдаланып кете жаздады. Буга чейин пайгамбардын бутунун салмактуу экенин байкап аптырмын. Ошол учурда ушундай салмак жаратты. Бутум ооруп кетти Расулда, тартып алайынчы деп эле жаздадым. Көпкө созулду. Эптеп чыдадым. Анан бир окумага барып, бул нерсе пайгамбардан негедир жоюлгансыды. Анан пайгамбардын бутунун дагы жеңилдигин сездим. Анан пайгамбар мага карап, Заид, жаз, мага азыр вахий түштү дейт. Демек, пайгамбарга түшкөн вахий ушунчалык салмак жараткан. Бул деген мен муну менен эмнени түшүндүрөйүн деп атам. Пайгамбарга түшкөн аят пайгамбарга аманат болгон. Пайгамбар аны угуп отуруп ыйлачу. Пайгамбар аны унутуп калбайын деп кайталачу. Ошол себептен Аллах Таала пайгамбарыбызга коркпо. Жабрейил сенин кулаңа окуп жатканда улам кайталай бербе, унутуп калам дебе. Мен сенин жүрөгүңө жат кылып коем. Ал кеткенден кийин деле сен окуп, аны сахабаларыңа өзүң жеткире аласың. Болгону сен түшкөндөй кылып жеткиришиң керек деген гана. Аллахтын талабы пайгамбарга ушунчалык салмак жараткан. Чекелеринен тер чыгып тамчылап кетчү. Ушундай этаптар менен анан Куран бизге жетип отурат менек. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Розодо 30 күн теле долбоору Аллах Таала тарабынан 4 китеп түшүрүлгөндүгү маалым. Алардын эң акыркысы ушул колубузда турган Куран Карим. Устаз, айтсаңыз, ушул Курандын башка китептерден өзгөчөлүгү кандай? Куран бул акыркы китеп. Жыйынтыктоочу китеп. Баш мыйзам. Инсанияттын эки дүнүйө бакыт жашоосу камтылган Аллахтын сөзү. Куранга чейинки түшүрүлгөн китептердин анча-мынча кабары Курандан табылат сөз түрдө. Анткени бардыгы Аллах Тааладан түшүп атпайбы? Мисалы биз эч качан Тавратты, Инжилди, Забурду чанбайбыз. Аллахтан түшүрүлгөндүгү анык. Болгону биздин жашап жаткан доордугу көзүбүз көрүп, кээде китеп дүкөндөрүнүн текчелеринен көрүп калган Забур, Таврат, Инжил ал өз доорундагы Таврат, Забур, Инжил эмес экендиги өкүндүрөт. Оригинал эмес. Ал оригинал эмес, түп нуска эмес. Кандай бак өзгөрүп кетти. Алла Кур'анда ал жөнүндө Бакара сүрөсүндө ачык айкын айтып атат. Эми Кур'анга келели. Аллах Таала ошол Кур'анга чейинки 3 китептин ичиндеги мыкты маани маңызды. Кур'андын ичине да батырды. Кур'андын ичиндеги маани, маңыз, касиет, фазилет, пайда барын Аллах Таала бир эле Бакара сүрөсүнө батырып салды. Ал эми Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн маани маңызын, пайдасын, касиетин, фазилетин, сообун бир эле аятка батырып таштады. Ал кайсыл аят десе, бир күндө 32 жолу окуйбуз намазыбызда. Бирок ушул аятты көпчүлүгүбүз
мисалы мына көрөрмандар да азыр көрүп атышы мүмкүн. Көпчүлүгүбүз мындай окубагандай мен бул аят окуп эле жүрөм да ушундай экен да деп калышы мүмкүн азыр уккандан кийин. Бул аят Iyяка нa'буду ва iyяка нестаин. Демек биздин колубуздагы азыркы Куран, ушул Куран бизге ушул аятты билгизип атат, үйрөтөт. Iyяка нa'буду ва iyяка нестаин. О жараткан, сага гана сыйынабыз да сенден гана жардам сурайбыз. Бул эки сөз инсандын эки дүйнөдөгү бакыт жашоосуна мындай бакыт жашоосуна алып барган чоң даңгыр жолду көрсөтө турган мыкты аят. Iyяка нa'буду ва iyяка нестаин. О Кудай, сага гана сыйынабыз дейбиз дагы, кээде ушул атабыздын арба колдосун дебиребиз. Анда окуган намаздарыбыздын бүт баарынын сообунан куржалак кылабыз. Ва iyяка нестаин, о жараткан, сенден гана жардам сурайбыз дейбиз дагы, кээде манас атабыздан жардам сурай беребиз. Кээде башкалардан арбагына жардам сурай беребиз. Демек, эгерде кимде ким Iyяка нa'буду ва iyяка нестаин десе, анан башкаларга сыйынып, мазаларга барып, бала тилеп, ой союп, чүпүрөп барай турган болсо, анда анын окуган намазы да, анын окуган Фатихасын окуусу да жалган болуп эсептелет. Ошон үчүн ушундай окушубуз керек. Кантип десе, биз Куранды окуп атканда кадимкидей берилип окушубуз керек. Умар ибн Абдул Азиз деген халифа өттү. Аны 5-чи халифа деп эсептейбиз. Бирок ирети менен келгенде ал 5-чи халифа эмес ал. Ал адилеттүүлүгү менен 5-чи халифа деген атка конгон. Ошол халифа Умар ибн Абдул Азиз намазга имамчылыкка өтүп, жария окуганда Фатиханы Алхамдулиллахи раббил аламин дегенден кийин сөз түрдө бир жутунуп алчу. Ар-Рахманир Рахим. Кайра жутунчу. Ар бир аятты жутунуп окучу. Анан артындагы жамаат буну көпкө сурай албай бир күн сурашты. Неге сиз ушул Фатиха келгенде жутунасыз? Демеңиз жетишпейт десе, жок. Фатиха сүрөсүн инсан намазда окуп жатканда ар бирине Аллах Таала жооп берип турат. Ар бирине периштелерге мактанып, көрдүң менин бендемди, мени мактап атат деп. Мен ошол Аллахтын мага берген жообунун мактоосунун даамын улам жутуп ушинтип ырахат алып атам деген. Демек Куран оку ал жөн гана кооз, көркөм үнү менен анан бат окуп коюу эмес, Куран оку менен мыкты эс алуу, мыкты ырахаттануу. Машалла. Устаз, мен үчүн кызык да ушул Куран китебинде эмнелер айтылды экен. Адатта биз катарда мусулман катары ушул жамаатта намазга турганыбызда имам окуйт, биз уккан абалда турабыз. Аллах Тааланын калимасы, Аллах Тааланын сөзү деп. Бирок ал жерде биз эмне жөнүндө айтылып жатат, эмнелер жөнүндө баяндалып жатат, баарыбызга түшүнүксүз. Кыска нуска айтканда, ал жерде эмнелер баяндалат? Курандын ичинде Аллахтын өзүнүн бир жана бар экендиги. Пайгамбарга чейинки пайгамбарлардын окуясы, жердин жаралышы, аламдын жаралышы, ахирет, бейиш, тозок, азап, ырахат, бул инсандын жашоосу дегеле Аллах өзүнүн кудуретин, кенин баяндады. Бирок аздык кылбас, ашыкчалык кылбайт эле, көптүк кылбайт эле дегеним да бул. Ашыкчалык кылбайт эле. Мисалы, кимдир бирөө 10 сүрө билет, кимдир бирөө 20 сүрө билет. Ошол жаттаган сүрөсүнүн маңызын азыр эми мисалы мүмкүнчүлүк бар да, Курандын кыргызча котормолору бар. Жаттаган сүрөлөрүнүн маанисин ошол кыргызча котормолордон улам окуп билип алса, Куран окуп жаткан мезгилде мен ушул аятта ушул маанини окуп атам десе мыкты болмок да. Демек эсине келип, мисалы Курандын Фатиха сүрөсүнүн аягында гайрил магдуби алейхим валаддаллин. О Кудай ай, бизди карын төгүлгөндөрдүн, анан адашкандардын катарына кошо көрбө деп дайым дуа кылабыз. Ошол Аллахтын кары төгүлгөн анан адашкандар кимдер экенин билип алсак биз мыкты болмок. Машалла. Устаз, бул Куранда
сиздер сыяктуу аалымдар, устаздар, илимдүүлөр баян кылганда, анан атайын сабактарга чыгып калганда Куран аяттары тууралуу ой калчолор болгондо Аллах Таала ошол адамдын өзү жөнүндөгү маалымат. Адам эмнеден жаралды, эмнеге жаралды. Адамды курчап турган коому жөнүндө, анын чөйрөсү жөнүндө. Анын чөйрөсү эмнелерден турат, ал чөйрөгө адам кандай мамиле кылыш керек да? Жана ошондой эле аалам жөнүндө. Бизге көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн планеталар, жылдыздар, айтор ушул бүт Аллах Таала маалым болгон бүт баардык ааламдарды бизге баяндаган китеп десек туура болот турбайбы анда? Эң туура. Маш. Эң туура. Алхамдулилля. Аллах Таала ыраазы болгон болсун. Кадырман теле көрүүчүлөр, түз эфирде викторина өз ишин улантат. Жана биз жогоруда берген суроону дагы бир сыра кайталайбыз. Жана келген буга чейинки келген жоопторго өңүлөбүз. Демек суроо ушундай эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көзү тирүүндө дайым аны бир булут ээрчип жүрөт эле. Пайгамбарыбыздын көзү өткөндөн кийин бүгүнкү күнгө чейин, акыр кыяматка чейин пайгамбарыбызды эмне ээрчип жүрөт деген суроо эле. Ал эми бизге келген жоопторду азыр окуп көрсөк, Куран деген жооп келиптир. Бул Куранга биз амал кылабыз, Куран менен жашайбыз. Курандан Аллах Тааланын улуктугун билебиз, бирок бул суроонун жообу эмес эле, урматтуу замандаш. Кийинки жооп атак даңкы дейт. Атак даңкы Аллах Таала пайгамбарыбыздын атак даңкын үйрөнүүбүздү жана ал атак даңк менен биз дагы үммөт катары өзүбүз амал кылып башкаларга үйрөтүүбүз биздин мойнубуздагы милдет. Бирок ошого карабастан бул дагы туура эмес жооп эле. Пайгамбарыбыздын сүннөттөрү дейт. Сүннөт бул биздин жашообуздагы тирилчү, биздин жашообуз пайгамбардын сүннөтүндөй болуучу нерсе, бирок бул дагы суроонун жообу эмес эле. Тилекке каршы албетте. Булутту ар дайым жылдырып жүргөн не дейт? Жабриил периште дейт. Ушундайбы устаз? Жабриил периште? Жок. Туура эмес болуп калды. Башында айткандай эле бул эми логикалык суроо болгондуктан бир аз аракет кылсак. Мен айтайын дегеним, булутту Жабриил алейхиссалам мындай кыймылга салат. Жок. Ал булут өз Аллахтын калоосу менен. Булуттарды жылдыруучу атайын өкүл кылынган периште бар. Ал Жабриил алейхиссалам ал кабарчы. Ал болгону Аллах менен элчилердин ортосундагы элчи кабарман. Ошондой. Кийинки жооп саллаллаху алейхи вассалам дегенин кыскартылган нускасы экен. Саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын саламы жана тынчтыгы болсун деген сөз дайым пайгамбарыбыз Мухаммад дегенден кийин ээрчүүчү сөз болгондуктан бүгүнкү берилген сурообуздун жообу эле. Ал эми ушул жоопту жөнөткөн мындан мурунку биринчи жооп эң алгачкы болду жана ал жеңүүчү аталды. Андан кийинки салават деп жөнөткөн замандашыбызды дагы биз куттуктап, ага да сөз түрдө белек берүүнү Кудай буйрса убадалайбыз. Андыктан салават бул берилген суроонун жообу эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад деген дагы эмне ээрчит? Акыр кыяматка чейин саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын саламы жана тынчтыгы болсун деген сөз акыр кыяматка чейин ээрчит. Ал сөз ээрчибей калган күнү акыр кыямат болот. Акыр кыямат болот. Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын саламы жана тынчтыгы болсун, бул туура жооп эле. Кадырман теле көрүүчүлөр, туура жоопту алгач болуп жөнөткөн замандашыбызды куттуктайбыз жана сиздин үйдөгү китеп текчеңизден ушул китептер дагы Кудай буйрса орун алат. Бул китептерди окуп, амал кылып башкаларга дагы үйрөтүңүз деп насыйкат айтабыз. Дагы экинчи суроого кезек беребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз викторинабызды улайбыз жана кезек экинчи сурооду. Экинчи суроодагы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын Миражга көтөрүлгөндөгү окуясына байланыштуу. Биз Мираж боюнча мурунку эфирлерибизде дагы суроо сунганбыз. Андыктан бул суроонун тегерегинде биз ишенебиз. Сиздерде даярдык
бар деп. Андыктан суроону окуймун, жазып алыңыздар, балким эстеп калыңыздар. Жанада 8850 кыска номерине жооп берүү үчүн камыныңыздар деп чакырып өтөбүз. Ал эми экинчи сурообуздун белектеринин катарына Улуу пайгамбардын ыйык жолу деген китеп дагы кошулат, Кудай буйрса, жана ушул жерде турган бардык китептен Кудай буйрса экинчи суроого алгачкы болуп тура жөнөткө замандашыбызга белек катары берилет. Суроо ушундай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Миражга көтөрүлгөндө бир нече пайгамбарлар менен жолукканын сахабаларына айтып берген, Мираштан келгенден кийин. Жана алардын арасында Ибрахим алейхиссалам менен жолукканын айтып жатып, Ибрахим алейхиссаламды кимге окшотуп сүрөттөдү эле? Суроо, пайгамбарыбыз алейхиссалам Ибрахим алейхиссаламды Миражда көргөнүн айтып жатып, Ибрахим алейхиссаламдын сырткы келбетин кимге окшотуп сүрөттөдү эле? Демек, суроо ушундайча болду. Жоопту 8850 кыска номери аркылуу кабыл алабыз. Ал эми устаз, ушул Мираж боюнча кыскача айтып берсеңиз, Мираж бул орозодо болгон окуя. Жана Мираж өмүрүнө бир эле жолу болгонбу же бир нече жолу болгонбу? Жок, бир эле жолу. Бир эле жолу. Мираждан эмнелерди алып түшкөн пайгамбар? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол жылы негедир болуп көрбөгөндөй ууда кайгы түшүп калды. Ооба, кайгы жылы деген өмүр байында турбайбы? Анан Аллах Таала пайгамбардын кайгысын кетириш үчүн, бир аз көңүлүн көтөрүш үчүн аны түнкү сейилге алып чыкты. Ми'раж деген көтөрүлүү деген, Өсүрия деген түнкү сейил деген. Мисалы, биз өзүбүздүн жубайыбызды, уулубуз, кызыбыз көңүл ооруп турса, жүр балымызды калып берем, жүр шаар айландырып келем дейбиз го. Бул Аллахтын баягы бенделерине өзүнүн рухун киргизип жатканда ушундай бир мүнөздү өткөрүп койду да. Ал Аллахтын мүнөзү ал. Мисалы, биз бирөөнүн көңүлүн көтөрүү, ал Аллахтын мүнөзү да. Бизде ушундай мүнөз бар. Ошого Кудайга шүгүрдешибиз керек. Аллах өзүнүн пайгамбарынын көңүлүн көтөрүш үчүн түнкү сейилге алып чыгып, бейишти көрсөттү, бардык пайгамбарларды менен учураштырды, ошентип зыярат кылдыртып, көңүлүн көтөрүп, Жабраил алейхиссаламдын коштоосунда албетте. Качан гана Сидратул Мунтахага келгенде, анан жанында коштоп басып келе жаткан Жабраил алейхиссалам негедир токтой калды. Пайгамбар алдыга басып туруп, анан жанында коштоп келе жаткан Жабраил алейхиссаламды көрүп, байкабай калып, "Эй дос өзүнүн досун ушундай абалда таштап коебу?" деди эле Жабраил алейхиссалам карап туруп, "Бул ушундай орун, эгер мен турган ордумдан бир кадам эмес, кичине эле алдыга кыймылдап койсом, өрттөнүп кетем. Бул орунга бир гана сиз татыктуусуз, мен ага татыксызмын" деп токтоп калды. Бул эмнен түшүнөт? Бул пайгамбардын көңүлүн болуп көрбөгөндөй көтөрүп атат. Аллахтын буйругу Жабраил алейхиссаламга да жеткен. Көтөрүү керек анын көңүлүн. Миражда ушуну айтат. Эми мен сүйлөй берсем таң атып кетиши мүмкүн Миража жөнүндө. Ошол орун эмне орун эле устаз? Кыскача айтып койсоңуз. Ал орун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга татыктуу гана болгон орун. Ал Аллага гана маалым. Сидратул Мунтахага жеткен мезгилде болду, бүттү. Андан ар жагында эми валлаху аалам, Аллах билет. Андан ар жагын. Аны мен да айта албайм, эч ким айта албайт. Эң жогорку орун деген маани. Эң жогорку орун. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Таала бейишти көрсөттү. Кадимкидей бейиште кимдер ырахаттанат. Андан береректе пайгамбарга тозокту көрсөттү. Ал жакта кимдер азапталат, кимдер кирет, бүт бардыгын ачык айкын көрсөттү. Аллах разы болсун. Ал эми бизге келген жооптор болгон болсо карап көрөлү. Жоопторду 8850 кыска номерине жөнөтсөңүздөр болот. Биз жогоруда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Миражга көтөрүлгөндө Ибрахим алейхиссалам менен жолукканын сахабаларына айтып берип жатып, Ибрахим алейхиссаламды кимге окшотуп сүрөттөгөн. Демек, суроо ушундай эле, жоопторду 8850 кыска номерине жөнөтсөңүздөр болот. Умар разияллаху анху дейт, бул туура эмес жооп эле. Умар разияллаху анху экинчи халиф, Абу Бакр Сыдыктан кийинки мусулман журтунун башчысы десек болот, бирок бул туура эмес жооп эле. Абу Бакр разияллаху анху дейт, бул дагы туура эмес жооп эле. Суроого жакшылап көңүл буруңуздар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Ибрахим алейхиссаламды кимге окшотуп сүрөттөдү эле? Биз мурункуда суроо бергенбиз, кайсыл сахабага деп. Анда жоопту сахабалардын аттары аркылуу бердик эле. Бул жерде кимге? Балким бул сахабаларга тиешеси жок суроо десек дагы болот. Андыктан жакшыраак ойлонуп, балким биз жогоруда айттык, экинчи суроо илимди талап кылган суроо. Бул жерде эч кандай логика жок. Балким китеп барактап көргөн болсоңуздар, пайгамбардын сиразын окуган болсоңуздар, эске тутууңуздарды Аллахтан тилеңиздер, баягы зээниңиздерди Аллах Таала ачкан болсо, сөзсүз түрдө алгачкылардан болуп жооп бересиздер деп ишендирип өтөлү.
азырча буга чейинки келген жооптордун арасында туура жооптор жок эле. Ал эми биздин викторинабыздын убактысы ушул жерден бүтсө деле, бирок биз 2:20 чейин Кудай буйрса жоопторду 8850 кыска номери аркылуу кабыл алабыз жана Кудай буйрса жеңүүчү эгер биздин оюнубуз учурунда болбогон болсо, анда биз сөзсүз түрдө жеңүүчүнү эртеңки эфирде дагы жарыялап коюуга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кийинки жоопко көңүл бөлөбүз. Өзүнө дейт. Бул жерде өзүнө деген пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушундайча айтат: мен Мирашка көтөрүлүп Ибрахим алейхиссалам менен жолуктум. Жана дейт, мен силердин досуңарга, башкача айтканда өзүмө Ибрахимчелик окшош адамды кезиктирген эмесмин деп жооп айтты. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды биз бүгүнкү күнгө чейин хадистерден кандай сүрөттөлгөн болсо, Ибрахим алейхиссаламды дагы ошондой келбеттеги пайгамбар болгон деп билсек болот. Ал эми биз ушул жоопту жөнөткөн замандашыбызды куттуктайбыз жана сизге ушул жогоруда аталган бардык китеп Кудай буйрса сиздин үйүңүздөгү китеп текчеңизден орун алат деп ишендирип өтөлү. Ал эми биз ушуну менен викторина оюнубузду жыйынтыктайбыз. Ал эми алдыда баарыбыздын сүйүктүү устазыбыз Садбака устаз менен жана кесиптештерибиз Эрболот Акчолтой менен биргеликте Кудай буйрса жакында азыр 10 мүнөттөн кийин мыкты устазыбыз дагы бул маекке келип кошулат. Куран темасында алга карай эфирибиз уланат. Андыктан Аян каналынан алыстабаңыздар. Ал эми мен сиздер менен эртеңге чейин коштошом. Аллах таала баарыңыздарды аман кылган болсун, орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум.